Alamda beyiş yerim bizdin beke Akbeyir arnamız tu elimizdi Alato aldın beşik aldı ilige Hele bizden bayıkı ulu elden Erkendik asabak sencel bereke Ermanat baktır baştap dalay erler Ezelden hatta çurtu saktap kelgen Kırgızistan'ım menin mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Kırgızistan'ım ökünde bergin Kırgızistan'da yaşap gelenim El jurtga dem güç bergen atam eken En sulu kaytalan kız koynul kengen Sıkınların çüy Саламдашуу салт экен, сабырдуу кыргыз калкымда салтты мен да колдоюн. Салам айтып барыңа демекчи, ардактуу Москва шаарындагы мекендештерибиз. Бүгүн 16 май Москва шаарында эшиктеги жаганга карабай Кыргызстан кафе клубуна Гүлжебек Сатыбеков концерт коюп келиптир. Биз да Акеме студиясы Байкенин концертине күбө болуп жана маек курганы келдик. Заказ. Аш. Дагы бир жолу салам достор. Биз азыр Гүлжигит Сатыбековду күтүп отурган кезибиз. Гүлжигит байке келгичекти. Биз Кыргызстан кафе клубунун администратору Эмил байкени сөзгө тартып, маек куруп отурган кезибиз. Саламатсызбы Эмил байке? Саламатчылык. Куша кутман кечиңиз менен. Рахмат сиздердин дагы. Сиз азыр элди аралап жүрбөйсүзбү? Кафеде элдердин маанайы кандай? Бүгүнкү кафеде элдер Гүлжигиттин концертин күтүп аябай чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Баарынын маанайы көтөрүңкү. Азыр концерт болот дешип күтүшүп атат да. Ошо кыргыздын ырчыларын чакырып баштагандан кийин бияка адамдар көп келе баштадыбы? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Кыргыз ырчыларды чакыргандан баштап биздин кафеде коноктор көбөйүп калды. Кыргыз эли мекендештерим үчүн дагы келип эс алып кетиш үчүн кыргыз ырчыларынын мукамдуу жандуу үндөрүн угуп кетүү үчүн да чакырып жатабыз. Биринчи Ильяс Абдразаков келди. Бүгүн мына Гүлжигит Сатыбеков келип отурат. Эми алдыда кимди чакырайын деп максатташтырып атасыздар? Массалык маалымат каражаттарынан атайын жардама беребиз. Алдын ала интернет аркылуу, башка флайер аркылуу да жардамалар берилет, кошумча маалыматтар берилет бул жөнүндө. Гүлжигит Сатыбековдун концертинин билетинин баасы канча рубльду түздү? Бул концерттин баасы 500 рубль болду. Бул билеттин баасынан биз бир пайда көрбөйбүз. Бул чыгым Гүлжигиттин келип кеткен чыгымына чыгып кетет. Биз жеке кызыкчылык үчүн бир тыйын пайда көрбөйбүз. Бул эл үчүн кызматыбыз. Гүлжигит Сатыбековдун концертине карата бүгүн Кыргызстан клубунда кандай, орусча айтканда, акциялар? Бүгүн концертке байланыштуу оюндар уюштурулат, приздер берилет. Жана биздин клубда андан башка да акциялар бар да. Мисал үчүн жөнөкөй эле чай, биринчисин алсаңыз, экинчиси бекер. Андан башка да акциялар бар, там бир бутылка водка алсаңыз, бир кола подарок же коктейль алсаңыз, да бир кошумча соктор подарок, ушундай акциялар бар. Бизде дайым жүрүп турат да мындай акциялар. Ар жума сайын биздин акциялар алмашып турат. Ар кандай акциялар. Демек анда биз эмне демекчибиз? Бир гана Москва шаарына келип, иштеп, иш менен алек боло бербестен, Кыргызстан кафе клубуна келип, көңүлдү ачып, даамдуу тамактатып жана кыргызымдын мукам жандуу үндөрүн угуп кетсеңиздер болот.
Кыргызстан кафе клубуна Гүлжигит Байкенин чыгармачылыгындагы урматтап, сыйлап, жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар конокко келиптир. Саламатсыздарбы? Куш болуңуздар бек болсун. Саламатчылык, рахмат. Өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Менин атым Муслим. Келин Нуржан. Бактылуу болуңуздар деп Ак Кеме студиясынын жалпы жамааты сиздерге чыныгы адамдык бакыт каалайт. Гүлжигит Байкенин чыгармачылыгынан эң жакшы көргөн ырыңыздар кайсы? Кайсысын жакшы көрөсүз? Коштошуу деген үрүн. Коштошуу деген ырын жакшы көрөсүздөр. Маанайыңыздар кандай? Айыз 5. На высшем уровне. Жакшы, анда эмесе дагы сонун маанайда өткөргүлө. Дагы бир жолу бактылуу болуңуздар. World goes round, life I chose. What comes next, I never really know. A million miles left to go. Them guns go pow, but I'm ready for the war. 'Cause I'll never run away from who knocking at my door. I never paid attention to whoever tell me no. I take your crown, take your down. Better stay ready, better stay ready. If the skies start falling now and the world stop turning round, oh yeah, did you give your everything? You better give your everything. 'Cause if you wanna ride with me, oh yeah, make me come alive, baby. Oh yeah, say if you wanna ride with me, oh yeah, if you wanna ride with me. Show me how bad do you want it? Мекенибизден алыс жүрүп, кыргызымдын улуттук тамактарын сагынсаңыздар, анда Кыргызстан кафе клубуна келип, даамдуу 5 бармактан татып кетиңиздер. How bad do you coming for it all, going for the goal, hot behind the wheel, I'll never lose control. The sun go down, night unfold, run free and wild, do anything I want, 'cause I'll never run away from who knocking at my door. I never paid attention to whoever tell me no. I take your crown, take your down, better stay ready, better stay ready. If the stars start falling now and the world stop turning round, oh yeah. Кыргызстан кафе клубу бир гана кыргыздын улуттук тамактары менен чектелбестен Европа кухнясындагы тамактарын жасайт экен. 'Cause if you wanna ride with me, oh yeah, make me come alive, baby. Oh yeah, say if you wanna ride with me, oh yeah, if you wanna ride with me. Show me how bad do you want. Kalengizler, şahane futbolcular ve Gülcigit Satıbekov futbolcular aşağıya bakınız. Şovrak kalın. Salamasızlar mı? Bizden sol jandarlar var mı? Vay azamatta. Куш келипсиз Гүлжигит байке, аман эсен келип алдыңызбы? Тынч эле келип алдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Башка эми Москва жергесине көп эле келип жүрөбүз. Анан негедир кечеги сапарыбыз мен үчүн аябай узак болду да. Самолетто такыр убакыт өтпөй койду да. Мен дагы аябай мындай ашыгып
батыраак жетейин деген сайын ан сайын убакыт өтпөй бир топ бир кыйналдык да негизи. Анан насип экен бүгүн тип жолугуп турабыз. Кыргызстанда кандай жаңылык, аман эсен турасыздарбы? Кыргызстан тынч, күн жылуу. Азыр эми жаз келип, Кыргызстан аябай өзүнүн бир чырайын ачыгып, муш болуп турат да. Сиз келериңиз менен эле, сахнага чыгарыңыз менен эле сиздин көрөрмандарыңыз аябай кол чаап, кыйкырып тосуп алышты. Кандай сезимдер болду сизде? Бул нерсе мен үчүн аябай кандай десек, мындай жагымдуу көрүнүш да. Анан ошол көрөрмандарыбыздын шагын сындырбай, ошол көрөрмандарыбыздын манайын чөктүрбөй, колдон келишинче кайра манайын көтөргөнгө аракет кылып көрдүк. Эми анын концертибиз эми башталды, кечебиз. Буйруса калган убакыт көрсөтөт. Ооба, ийгиликтерди каалайбыз. Сиз Москвага көп эле келип жүрөм дедиңиз да? Москвада тарткан клиптериңиз барбы? Тартайын деген оюңуз барбы? Мисалы, биздин Кыргызстан деген өзүбүздүн өлкөбүз бар да. Ар бир ырчы, мисалы, филармонияга бир жака жумушка кирип атканда дагы сен эмне үчүн ырчы болуп атасың, эмне үчүн ырдагың келет, эмне максатта деген суроо болсо, жооп бериш керек да негизи. Ошон мен Кыргызстанды мактап, даңктап ырдашым керек. Мен Кыргызстанды дүйнөгө таанытышым керек деп ар бир ушул өнөр адамдары ушундай нерсени айтса керек. Анын сыңарындай азыр эми Дубайдан, Турциядан, көптөгөн Америкадан клиптер тартып келишип атат. Анан биз негизи Кыргызстанды даңкташыбыз керек. Анан Сочиге балдар чакырышты, клип тартып кет. Турцияга чакырышып атат. Биз эмне үчүн Турцияны, Дубайды биз даңазалашыбыз керек? Биз Кыргызстанды даңазалашыбыз керек. Ошондуктан биз эч качан Кыргызстандан чыкпайлы, ушул Кыргызстанда кооз жерлерибиз бар. Кыргызстандан тартып эле Кыргызстанды даңазалашыбыз керек. Рахмат, ушу кыргызымдын сиздей патриот ырчылар бар экенине абдан кубанычтабыз. Сиз айткан туура 100% кошулам, бирок Москвада дагы кыргызымдын кыздары бар, клипке тартылгысы келген. Балким ошолорго мүмкүнчүлүк тартуулап, бияктан дагы клип тартарсыз деген ойдо сурагам да. Клипке эми азыр эми таланттуу жаштар аябай көп. Андай клипке тартыла турган каалаган ушундай бир көрөрмандарыбыз болсо каршы эмеспиз. Жолугушсун, келсин. Анан өзүнүн мүнөзүнө жараша, турпатына жараша мындай кандай десек, өзүнүн ролдорун бөлүп беребиз. Анан клипке туура келе турган болсо тартылат. Ошол. Көбүнчө кайгылуу, өзүңүздүн кайгылуу ырларыңызды сөздөрүн өзүңүз жазгансыз да? Турмушуңузда кайгылуу бир окуя болду беле? Чыгармачылык көп нерсени талап кылат. Анан эми биз жашоодо болуп аткан нерселерди ыр кылып чагылдырып беребиз. Анан ошондуктан көпчүлүк адамдар өзүнүн башынан өткөн окуяларды ырдайт деген ушундай түшүнүктөр болушу мүмкүн. Балким бир сиздин тагдырыңыз болобу, балким башканын тагдыры ушундай бир коомдук жайларда болобу, бир чөйрөбүздө адамдар менен сүйлөшүп отуруп калганда ошолордон бир таасирленип, анан үйгө барып жазылган чыгармалар, көпчүлүк чыгармалар ошентип жазылат. Анан өзүмдүн тагдырыма байланыштуу ушул балама, анан эми мага баары бир деген чыгармаларыбыз ушул өзүмдүн. Анан кетели чаксыга деген чыгармаларыбыз өзүмө жашоомо байланыштуу чыгармалар. Рахмат. Анда ушу Кыргызстан ресторан клубу жөнүндө айта кетсеңиз. Кыргызстан эми Москвада ушундай бир чоң шаарда Кыргызстан деген бул атайын
ушундай бир эс алуу жайы бар экенине бир жагы Кыргызстан дегенде угуп сүйүндүм. Ошол анан мен ойлойм бул жердеги ушул иштеп аткан балдар дагы Кыргызстандын патриоттору болсо керек. Ошо ийгилик каалайбыз. Анан эми ар бир жарандын кайсыл жерде болбосок дагы жүрөгү Кыргызстан деп согуп турса, ошол. Мындай сөздөр бар экен да, туу кармаган жигиттери тулпар тукум күлүктөрү, мен кыргызмын билгин келсе, жумкар куштай сызып учкан бийиктеги дегендей. Азыр Москва шаарында көп эле жаштарыбыз эмгектенип келет. Ошо жаштарга дегеле жалпы кыргыздын жарандарына сиздин айта кеткен санааттарыңыз болобу же каалоолоруңуз болобу? Сиз үчүн эркин микрофон. Жакшы, эми бул жактагы мигранттарга, биздин ушул агаларга иштерине ийгилик болсун, бөтөн жерде жүрүшөт. Анан баягы үйүңөн чыккандан кийин мусафырсың деп коет. Эмнени айтат элек? Ушул жаштарыбызга ыйман, ынтымак болсун. Кудай буйрса, бул кыргыз эли кылымды карыткан байыркы элдерденбиз. Кыргыздын тукуму дагы азыркы өсүп келе аткан муун дагы мен ойлойм келечекте Кыргызстанды гүлдөтүп, Кыргызстанды бир дүйнөгө таанытып, Кыргызстандын бир туусун көтөрө турган жаштар азыр эми өсүп атат. Аларга ошол ден соолугу бекем болсун, баскан жолдорунан жаңылбасын. Карындаштарыбызга болсо иштерине ийгилик болсун, турмушта өзүнүн жолун таап, ушул аялдык бакыттын баарын каалайм. Бар болуңуздар. Рахмат. Бир сап жандуу үнүңүз менен ырырдап койбойсузбу? Кече жакында бир чыгарма жазып аттым эле, жаңы чыгарма. Анан ошодон бир 4 сап ырдап берейин. Жүрөктө муң, көдөн тологу салык, арылбай койдум санадан, сага жолум эй, калган өңдү тушалы. Ой канткенде калам сагынбай, арман жок элең эй, арман жок элең ой, кайрадан бир дидарыңа бир тойсо. Чыгармачылыгыңызга албан ийгиликтерди каалайбыз. Москва шаарына көп келип туруңуздар. Рахмат силерге дагы. Мынакей Ак Кеме радиосу жаңы иш баштап атыпсыңар. Ушул аба толкунунда ушул ырышкооздорун, музыка сүйүүчүлөрүн дайыма кубандырып жүрө бериңиздер. Ийгилик каалайбыз Ак Кемеге. Эч качан чөкпөсүн. Дайыма ушундай ушу көлдүн үстүндө эле калкып, ушу максатыңарга жете бергиле. Алдыга сүзүп, калагыңар сынбасын эч качан. Дайыма ошо алдыга сүзгүлө, бар болгула. Рахмат силерге. Айтканыңыз келсин.